мына иштеп аткан адамдарды дагы куугунтук алып, ошолордун дагы иштеген ишин дагы көрө билиш керек. Президентибиз Садыр Жапаров ошол мурдагы иштеген, ушундай эл баккан, мисалы үчүн мына бизди Райым Матраимов жөнүндө айтып атышат. Мен өзүм көз карашым боюнча ошо пандемия мезгилинде дагы ушундай бир элге жардам берип, 7 дубанга эмне кылган жакындан жардам берди. Ошондой эле мынабы үй бүлөсү начар, мындайча айтканда мындай балдарын окута албагандарга дагы ата-энелерге жардам берип, стипендия берип, алардын ушундай бир окутуп, ушундай аракет кылып атты. Демек, бул деген сөз ошо кийинки муундарга бир жакшы бир жөрөлгө, жакшы бир багыт берип атат деп ойлойм да мен. Андан тышкары мына жаштар үчүн чоң стадион куруп берди. Менин оюм боюнча, мынакей Садыр Жапаровдун идеясын мен колдойм да, ошондой адамдарды, баягы иштеген ушундай адамдарды мүмкүн болсо ошон биз пайда келтириш эме алыш керек да, өкмөткө пайда келтириш керек да алардычы. Мисалы үчүн акча каражаты жагынан же ички бизнести жүргүзүш керек да, ички иммиграция жок, ички андай бир эмени тартыш керек да, жардамды. Алардан жардам күтүш керек. Мындайча эле олорду соттоп эле, камап эле ушундай кылбастан, Садыр Жапаровдун ою аябай жакшы болуп атат. Алар консилиумга келиш керек. Келип, аларды түздөн түз ошондой бир эмеге ишкердик жакка буруш керек деген ойдомун да. Мен жакында Египетке барып келдим. Египетке барып келгенде ошол Египеттин президенти Мубарак 1974-жылдары ушундай деген айткан экен да, баягы гидтин айтышы боюнчачы, Кызыл деңиздин боюна ушундай бир курортный зона эме кылгыла. Жалаң ушундай байлар ушундай бир жер алып жасагыла. Бул кийинки мезгилде туризм боюнча жакшы өнүгөбүз деп айткан экен. Ошо азыр ушунчалык бийик эме кылып атышат да, ошон үчүн айтып атышат. Аябай жакшы идеяны айткан экен. Көрсө, туризм боюнча Египет азыр ушундай бир бюджет өнүгүп атыптыр. Суэц каналы боюнча, Кызыл деңиздин боюндагы ушундай бир эс алуу курорттук зоналарын курган, ошондой улуу эмелер, ишкерлер, анан кийин эл баккан адамдар элди багыш керек деген ойдомун да мен.